Ассаламу алейкум достор, мен Нарима. Бүгүнкү видео деген өтө биздин темабыз деген грин карта жөнүндө болмокчу. Грин карта деген баарыңарга эле известный болуш керек эмне экенин, ошол жөнүндө да так маалымат берип келмекчимин. Азыр бизде август эле айы, бирок деген ошо август айында дагы биз октябрь айында негизги регистрация башталат. Ошо октябрь айына даярдыктарды башташыбыз керек. Грин картаны уткан күндө дагы сиз деген жөндөн жөн эле туруп грин картаны эгер эрежени туура сактабай толтурсаңыз, бул деген эрежени туура сактабай толтурсаңыз деген анда деген сиз грин карта алуу мүмкүнчүлүгүн жоготосуз. Ошол себептен деген мен ушул видеону эртерээк тартып атам. Сиз деген ошол грин карта толтуруу документтерин толтуруп ошо эрежеге туура так толтурушуңузга себепкер болуп атам десем дагы жаңылышпайм. Биринчи эле нерсе бул деген загранпаспортуңузду даярлашыңыз керек. Азыртан баштап ушу загранпаспорт 2 жумадагы 1 айда алынат. Ошол загранпаспортуңузду толтуруп, загранпаспортуңуз жок болсо ошо загранпаспортко тапшырып, бул жерден бир нерсе айта кетким келет. Загранпаспорт ата-энеге эле керек. То есть аялы күйөөсү болсо же болбосо 18 жаштан ашык 18 жаштан уже ашкан бирөө өз алдынча толтургусу келсе, ошол адам гана деген загранпаспорт алыш керек. То есть ата-эне гана достор ушул жерден баардык балдарыңызга алышы керек деген нерселерди мындай четтеп кое бериңиз. Грин картаны уткан күнүңүздө, кийин посольствого визага кирип аткан күндө ошондо гана балдарыңызга загранпаспорт кыласыз. Ага чейин азыркы учурда деген жөн гана өзүңүзгө жана аялыңызга деп кое берейин. Өзүңүзгө жана аялыңызга эгер бойдок болсоңуз өзүңүзгө гана загранпаспорт алышыңыз керек. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсеси болсо фотография даярлаш керек. Бул фотографияны эми бир күндө эле, 2 күндө эле түшө калса болот. Бирок бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, көптөгөн үй бүлөлөр деген ошо грин карта толтуруп баштаганда анан кийин проблемалары, кыргыздын проблемалары бүтпөйт го. Ошол кезде гана проблемалары чыга баштайт да. Бул биринчи проблемасы кандай болгон проблема деп айтып калышыңыз мүмкүн. Биринчи эле проблемасы күйөөм менен жашабай калгам, же аялым менен жашабай калгам. Анан кийин балдарым ошондо, балдардан сүрөт ала албайм, же бир балам ошол күйөөм менен жашайчу эле, же дагы бир ушундай нерселердин баары чыга баштайт. Ошондуктан азыртадан баардык өзүңүздүн балдарыңызга, балдарым деген балдарыңызга, генетический балдарыңызга жана багып алган балдарыңызга, официальный багып алган балдарыңыздардын баарынын сүрөтү болуш керек. Ошо анкетага аларды да кошуп толтурушуңуздар керек достор. Ошондуктан ошону дагы заранее даярлап баштаңыздар. То есть баардык күйөөсү, аялы жана баардык багып алган балдарынын баарынын сүрөтү болуш керек. Жана деген достор, мындай да болушу мүмкүн да, сиз деген экинчи күйөөңүз менен же экинчи аялыңыз менен жашап атсаңыз, анын биринчи аялынан балдары бар болсо, же негизи эле ушундай балдары бар болсо, неважно, күйөөсүнүн аялынын биринчи брактан балдары бар болсо, жана ал ошол биринчи аял менен же биринчи күйөөсү менен жашаса, ал балдарынын дагы сүрөттөрү керек болот достор. Ошондуктан ушул жерден көптөрү ошибка кылат дагы, көптөрү ушул нерсеге келгенде анан албай эле койсом болобу, ал баланы жазбай эле койсом болобу деген нерселери чыгып баштайт. Ошондуктан достор азыртадан ошондой балдарыңыз бар болсо, биринчи аялыңызда же экинчи аялыңызда, же негизи эле ушундай башка брактан да аялыңыз бар, балдарыңыз бар болсо, ошолордун дагы сүрөттөрү керек болот. Ошону азыртадан ойлонуп баштаңыз, кантип алдырсам болот. Сүрөт деген паспортко түшкөндөй 6га 6 болгон сүрөт болуш керек, паспорт сыяктуу. Ошону азыртадан ойлонуп баштаңыздар. Анан үчүнчү айта турган нерсе бул деген семейный статуска келе турган нерсеси. Бул деген азыр көптөрү ушундай болуп калды. Астагфираллах, мындай нерселер аз болсун, конечно, бирок деген ажырашуулар көп болуп атат. Ажырашууда деген жөн эле ажырашып кетишкен, же болбосо 5-6 жыл уже жашабай калышкан. Бирок ортолорунда жанагы ЗАГС кагазы бар дагы, ЗАГС кагазын экөө тең
кырккан эмес. Ошол нерсени деген азыр кыркышыңыз керек да достор. Эгер 2-3 жыл жашабасаңыз, уже кошулбасаңыз, эми уже полноценный семья болуп жашаганга көзүңүз жетпесе, жөн эле ал кагазды кармап жүрө бергенде эмне пайдасы бар да? Ошондуктан деген азыртан ошону туура так толтуруш үчүн деген сиз азыртан ошол күйөөңүз менен ажырашышыңыз керек. Как раз 2 ай бар, 1,5 ай деп коеюн, 1,5 ай бар. Ошо 1,5 айдын ичинде ошол жашабай калган бирок ЗАГСыңыз бар аялыңыз менен ажырашып, уже ажырашты деген кагаз алышыңыз керек. Же болбосо күйөөңүз бар болсо ошол кагазды алышыңыз керек. Эми мен билбейм, в любом случае эгер сиз жашабай калсаңыз, аны менен совсем катышпасаңыз, катышыңыз аябай жок болсо, аны жек көрсөңүз же дагы бир нерсе болсоңуз, ошол кагазды алыңыз, ЗАГСты кыркыңыз, полностью ажырашып, уже мындай свободный адам болуңуз. Же ажырашкан эмес, же ажырашпаган эмес, же анан кийин ошол грин карта толтуруп атканда кайсы статусту тандайм, мен ЗАГСым бар, бирок ЗАГС болсо деген күйөөңүздү да кошушуңуз керек, же аялыңызды да кошушуңуз керек ошол грин карта толтуруп аткан кагазга. Ошондуктан анын сүрөтү да керек болот. Эгер сүрөтүн ала албасаңыз, и так жашабасаңыз, ошол нерселер ошол жерде мындай чатак болуп чыгат. Ошондуктан деген азыртадан ошону ойлонуп, эгер ЗАГСыңыз бар болсо, ошо ЗАГСыңызды кыркыңыз, дагы 1,5 ай бар. Ошол убакытка бүт мындай справка о разводе алганга жетишиңиз деп айтмакмын достор. Ушул менен эми эгер эгер кандайдыр бир сурооңуздар болсо, комментарийга жазыңыздар. Эмки темалар жаланганда грин карта кантип толтуруу жөнүндө болмокчу. Ошондуктан деген ошол нерсени эреже менен толтуруп, эреже менен толтурулбаса, бул грин карта деген берилбейт, же болбосо мындай отказ болот дагы. Уткан күндө дагы сизге кандайдыр бир себептер менен эрежеге туура толук келтирбесеңиз, анда деген визага отказ аласыз. Анан кийин утуп алып, анан элестетиңиз, лотереяны берип коюп, анан кийин кайра алып алгандай эле болосуз. Ошондуктан деген бул өтө буга мындай ответственность менен караш керек, ответственность менен подходить керек. Ошондуктан ушул ответственностьти азыртан алып, азыртан ушул нерселерге даярланып коюңуз деп айтмакчымын. Ал эми бул болсо биздин парк. Бул жерде көрүп атасыздар, Америкада баары свободно. Бул жерде индиялыктар келип калыптыр, өздөрүнүн национальный одеждасы менен. Баары эч кандай мындай коркунуч деген нерсе жок, эч ким менен бири-бири менен уруша кете турган мындай настроениялары жок дебейинби. Баары бири-бири менен жакшы сүйлөшөт, жакшы жүрүшөт. Ар кандай улуттагы, ар кандай мындай көрүнүштөгү адамдар, религиясы ар кандай адамдар жашашат, бирок баары ошо чогуу, тыкан, бири-бирине мындай корс мамиле көргөзбөй, баары биз бири-бири менен найс десем болот. То есть баары бири-бири менен жакшы мамиледе болуп калган. Ушу Америкага келгенде эле ушу жакшы мамилеге көнө баштайсың да. Ушу негизи эле эмки видеолорду дагы ушундай форматта кылмакчымын. Элдин негизги эле жашоо турмушун көргөзө турган видеолорду кылгым келет. Ошол достор, эми деген ушул 3 нерсеңизге заранее даярланып, андан кийин эгер түшүнүктүү болсо, түшүнүктүү деп комментарий калтырып коюңузду суранам. Анда эмесе эмки видеодон көрүшүнкөнчө демекчимин.